тарапынан чакырылгандар. Менде биринчи суроо мына экономика министрлигине да. Сиздер мында анализ кылдыңыздарбы? Бүгүнкү күндө канча пайыз тенөө экономика? Көмүскө экономика боюнча айтып кетсек, азыркы учурда улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 23-24% болсо, мына 20-20 жылы. Мына кечээ эле маалымат чыкты, 21 жылдын көмүскө экономикасы 20,5% деп. Бирок албетте биз деле түшүнүп жатабыз. Кыска. 40-50%га чейин жетет деп бир көз карандысыз эксперттер айтып жатат. 20% тегерек деп атасыңар статистиканын маалымат боюнча. Эми мынандай да биз эми бардык райондо, областта, шаарда иштеп келдик. Мына кодекстер мындай чийки шашылыш кабыл алынып калды да. Ошон үчүн мына жумушчу топтор аябай жакшы иштеп, жергиликтүү бийликке барып, ишкерлер менен жолугуп, коомдук угууларды жасап иштегениңерде азыркындай ишкерлер көчөгө чыкпайт эле да. Азыр мына келип буну этап менен өткөзсөңөр да жакшы болот эле. Эми салык керек, турмуш, экономика өсүш керек, бардыгын биз колдойбуз, каршы чыкпайбыз. Силер азыр базарда турган карапайым жөнөкөй адамдардан баштап койдуңар да. Ошон үчүн мына президентти да подстав этип койдуңар. Эл мына кыйналып калды да, мындайча айтканда азыр эмне иш кылышын да билбей. Равшан Азатович аябай туура айтты. Бүт азыр ишкерлер бардыгы кредитте отурат, подрезация товарларды алып келет. Ал өтөбү, өтпөбү, эртең анын кутулуш керек. Силер азыр алып келгенин эле эсептеп туруп, анан салыкты илип коюп атасыңар да. Ошон үчүн буну терең карап чыгып, эгер мындай сунуштар болсо, кайра мына комитетке, жогорку кеңешке алып келип, өзгөртүүлөрдү киргизишиңер керек. Түбү келип, мамлекетке да жакшы болуш керек. Анан элге эң негизгиси пайда болуш керек да. Биз ишкерлерге жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек. Бирок мында салык кызматынын орун басарлар турасыздар. Билесиздер да, бүгүнкү күндө бүт пайда көрүп аткан кээ бир чоң ишканалар двойной бухгалтерия, көмүскө салык, ошолорду эле силер жакшы изилдеп, жакшы иштеп койсоңор көтөрүлөт. Азыркы силер айтып аткан акча бюджетке келип түшөт, керек болсо андан да жакшы. Биз мына шаарда иштеп көрдүк, керек болсо тенөө экономика 70-80%га чейин барат да. Ошону туура карап, туура иштесеңер эле, ишкерлерге мындай жолто болбой эле, ошо иштеп аткан ишканаларды туура көзөмөл кылып койсоңор, азыркы акчадан да көп түшкөнгө бизде мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан эми мына капвложение боюнча бул менин сиздерге сунушум, мына салык кызматы көзөмөлдү күчөтүш керек. Жерлерде салык кызматынын башчыларына, кызматкерлерине ошолор керек болсо алардын айлыктарын көтөрүп бергиле да, алар туура иштесин. Анан жылыш болот сөзсүз. Капвложение боюнча мына 3 миллиард сом акча коюп атат экенсиңер да. Бул азыркы мына Надира Азимовна да айтып кетти. Кээде бир мында политический чечимдер кабыл алынып калганда, убагында мектептердин, соц объектилердин сандарын көбөйтүп, мына бүгүнкү күндө 10 жылдан бери бүтпөй аткан мектептер бар да. 70-80% бүтүп калган мектептер бүгүн бүтпөй турат, кайрадан киргизип баштап атасыңар да. Ушуну дагы эми акча бөлгөндөн кийин мына Гостройго дагы айтып, ДЖГСке айтып, көзөмөл кылып, биринчи башталып, кээ бирки мектептер кайра дубалы урулуп бүтпөй аркага кетип атат. Эми аны кайра бузуп, дубалын уруп курушуңар керек. Дагы акча да бул мамлекеттин акчасы. Ошон үчүн бүтө турган мектептерди бүтүрүп туруп, толук анан жаңысын баштагыла. Биздин сунуш бул. Акчаны бөлүштүргөндө, мына биз да бюджеттин комитет палатада бардын карайбыз. Акчаны бергенден кийин аны көзөмөл да кылыш керек. Кудай буюрса, мына бюджетни биздин комитет сөзсүз ар бир тыйынга чейин мен ойлойм көзөмөлдү күчөтөбүз деп. Бул элдин акчасы. Элдин акчасын сөзсүз бардыгы көзөмөл кылыш керек да. Бюджетти биз бекитип берип атабыз, жогорку кеңеш. Анын сөзсүз көзөмөлдөр болот. Ошон үчүн бардык капвложенияда, мына стимгранттан, республиканский защищенный статьялардагы бөлүнгөн акчалардына бардын эскертүүнү беришиңер керек, көзөмөлдү өзүңөр да күчөтүшүңөр керек да. Мен айтарым ушул. Анан эми мына таза сууга жакшы. Мына 500 миллионго чейин акчаларды бөлүп атыпсыңар. Убагында 50 миллион, 60 миллион да бөлүнүп жүргөн. Мына эми азыр былтыркыга 488 миллион бөлүп атыпсыңар, 500 миллионго жакын. Мына кече ирригацияга комбин айтып калды, 1 миллиард сом бөлүп атабыз деп. Бул жакшы жагы.
Анан мына таза сууга дагы керек болсо, эми мына азыр кумтөр өттү, акча түшүп атат. Мына 100 миллион 100 миллиардка жакын акча кошулуп атат. Таза суунун дагы менин айтарым ушул көп жерлерде бүгүнкү күндө мына таза суу жетпеген айылдар бар. Ушуну дагы көбөйткөнгө бир сунуштарыңыздарды берсеңиздер да. Азыр мына кээ бир айылдарга барсаң бүгүнкү чейин таза суу менен камсыз болбой атат да. Анан мына ККМ аппарат боюнча да ушуну дагы айтарым, мен мына туура эле идея, бирок базарларды этият кылсаңыздар да. Буну базарларды кое туруп, мына чоң торговый центрлер бар. Да, бир костюм шымды керек болсо 200-300 миң сомго, бир курткасы 500 миң сомдон саткан бутик магазиндер бар. Ошолорда патент менен отурат бүгүнкү күндө. Туура эле анын баардыгын карап, мындай калыс карап чыгыш керек. Ишкерди дагы бөлүп караш керек. Кээ бирки күчтүү ишкерлер жөнөкөй базарда отурган ишкерлерге жамынып алып туруп иш алып барып атат да. Ошону карап чыккылагын баардыгын этап, кимди өткөзөсүңөр ушунда, кандай адамдарды отургузасыңар. Туура барда кээ бирки магазиндерге кирсең, ошондой чоң товарларды саткан адамдар керек болсо бир адамды 5 миң сомго патентке отургузуп коюп туруп, обороттору миллиард сом акча кылган ишкерлер. Ошолорду бүт анализ кылып, жергиликтүү салык кызматкерлери баардыгын муну карап чыгыш керек. Рахмат. Кийинки сөз Жеңиш Шермаматовичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Мында бизге жат көрүнүш эмес. Биздин өлкөбүздө бир дагы завод, бир дагы фабрика, бир дагы өндүрүш жок. Бизде, Кыргызстаныбызда соода сатык, кафе, ресторан, автомойка и базар. Ушул саясатты эске алып, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге бир аз жалпы биздин урматтуу депутат, сиз сүйлөгөндү биз угуп турдук го, угуп турбайсызбы? Анда давайте друг друга уважать. Мынакей ушул жалпы өлкөбүздө болуп жаткан саясатты эске алып, соода сатыкты биздин урматтуу президентибиз мынакей салык жеңилдиктерин берди. Мынакей орто жана чакан бизнесте обороты 8 миллион сомго чейинки соода түйүндөрү, тиги соода түйүндөрүнө мынакей налогтору жок кылып койду. Налог на прибыль, налог на продаж. Бирок при этом бул жерде соцфонд жана подоходный налогтор төлөнөт. Ушул жерде урматтуу мен салык кызматына айтат элем, сизге жакшы белгилүү ушул салык режимин тандоо боюнча 28 январга чейин мөөнөт берилген болчу. Ушул 28 январга чейин жетишпей калган биздин ишкерлердин мындай дальнейший эмес кандай болот салык төлөөсү мурдагыдай болуп калабы же бир аз болсо дагы буларга жеңилдиктер берилип же бир какой-то бир определенный убакыт беребизби? Бул убакыты бүткөн, анткени деген жана айтып кеткендей 15 жумушчу күн берилген да ошо. Анан болсо 28-де аяктады. Ошо жанагы айтып кеткендей бизде мына күчөттүү режимде иштеп көп арыздар түштү да, 23 миңден көп түштү. Урматтуу замминистр, мен түшүндүм сизди. Эми сиз жакшы билесиз, бизде Кыргызстанда Конституция 7-8 жолу кабыл алынды да. Эми ушул законго кичине бир элге жеңилдик кылып,
жок дегенде бир 15-20 күн бир мөөнөтүн карап коюш керек. Бизден шайлоочулар чалдат да биз мынакей билген деле жокпуз деп атат да, билбей калдык, байкабай калдык, убакыт билинбей өтүп кетти. Ушул биз жанагы единый налог деген эмени тандайт элек, биз убакыттан куруп койдук деген маселелер көбүрөөк болуп атат да. Ушул маселени ким менен эметсек болот биз?